Урматтуу айымдар, бул мастер-класстын экинчи бөлүгү. Берден мен сиздерге клетка жөнүндө сөз кылабыз. Клетка жөнүндө сөз кылабыз. Эми мындай, бияктан биз кокеткасын алдын, көйнөктүн алдын токуп кеттик. Токуп атканда, мына жеринен эле токуп кетип баратканда бир петлядан баштайбыз. Анан бияктан ар бир катарынан кошкондон кийин биякта могу жердеги петлялардын саны көбөйө берет. Ошондо мына бияктан көбөйтөбүз, бул жагынан санайбыз. Мен берге 20 петля алдым. 20 петля. Ошо жерде мына берден 10 петляны токуйбуз да 11-чи петляны биз бөлүп кетебиз. Башкача бир вязка менен бөлүп кетебиз. Кайра бияктан деле ушундай кетебиз да, кайра бул жерден дагы ушинтип 20 петля токуп кетебиз. Анан мындайынан бөлөбүз. Кайра берден 20 петляга саны жеткенде ушин бөлүп кетебиз. Эми мен могу строчка жөнүндө сиздерге айтып берейин деп атам. Мен азыр сиздерге көргөзөйүн. Мынакей мен бирке токудум. Мындай кылып токудум. Мен азыр көргөзүп берейин кандай кылып токуп атам. Берден мен петлялардын санын бул пробник болгондон кийин мен азайттым да санын. Эми мындайынан кромочный, анан кийин 1, 2, 3, 4, 5 петля. Анан кийин ошо жерден биз лицевой менен токуйбуз. Берге болсо 6-чысын болсо мен изнаночный алып кетем. Кайра 1, 2, 3, 4, 5. 6-чы изнаночный кылабыз. Кайра 1, 2, 3, 4, 5, 6-чысын изнаночный кылабыз. Ушинтип биз ногу сүрөтүн токуп кетип атабыз. Көрдүңүздөрбү? Мен берден 20 петля алдым, анан изнаночный петля, кайра 20 петля алдым, изнаночный петля, 20 петля алдым, кайра изнаночный петля кылдым. Биз могу клеткаларын бөлөбүз. Өзүнчө санын тегиз кылабыз. Бирде 20, бирде 25 болбойт. Тегиз кылабыз. Могу клетканын саны, бул клетканын саны менен 1 болуш керек. Ошентип биз токуй беребиз, маркерге чейин жетебиз. Адашам десеңиздер, ар бир ногу изнаночный петлянын жанына маркер койгула, ар бирөөнүнө. Белгилеп кетесиздер да, берден маркер коюп кетебиз, берден, кайра берден, ушинтип маркер кое бересиздер. Эми болсо, мен муну круговой токугам. Круговой токугандан кийин мен багы бияка келгенде, биянан круговой келгенде биянан баштайм да токуганды. Ошондо мен биянан болсо баштаганда мына жерде изнаночный болгон жерде мен лицевой кылам. Азыр мен берде сиздерге көргөзүп аткан жагында мен изнаночный кылып токуймун. Мынакей бир, ушинтип бар деген изнаночный петля менен эле токуй берем. Бар деген окшош эле кылыпчы. Ушинтип токуп кете беремин. Бул мен круговой токубасам. Круговой токусам, анда бар деген лицевой кылып токуп кетемин. Ошондо менде моундай сүрөт болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Берде бирөөсү лицевой, бирөөсү изнаночный, бирөөсү лицевой, бирөө изнаночный, бирөөсү лицевой, бирөө изнаночный, ушинтип моундай сүрөт болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Мынакей, могу жагы. Основной мен сиздерге азыр ошо эмесин көргөзүп атам. Лицевой, изнаночный, мына жерде. Мынакей, мындай алып коеюн, көргөзөйүн мындай кылып. Лицевой, изнаночный, анан моундай сүрөтү бөлүнүп калат. Көрүнөт уже. Көрүнүп, ушундай болуп эметилет. Анан кийин биз негизи клетканы бөлүш керекпиз да. Берде биз башка өңдөө жипти алабыз. Вот клетка, мисалы мен берден ачык
ачык өңдө ушул эле жиптин эле группасынан ушул эле джинстан бул өңү боз болуп туруп ачык, бул күрөң ачык болуп туруп. Бирден мен 2 ряд токуп кетем. Бирден мен токуганда кандай кылам? Бирден мен күрөң жипти кошом, боз өңдүү жип калат. Адан кийин бир ряд токуйм дагы, кайрыламын ушул күрөң жип менен кайрылып, бияка келем дагы, бирден жипти үзөм. Боз жип менен бияка кетирем дагы, круговой кетирем да, бул жагына жеткенде, могу жакка жеткенде, биягынан күрөң жипти алам. Күрөң жипти алып, бул жагынан токуйм дагы, кайра бияка келем, жипти үзөм, кайра боз жип менен бияка кетем дагы, кайра бул жака круговой кетем дагы. Биз бир ногу жагын бөлдүк, бул жагын бөлдүк. Кайра мен бул жака өзүм сүрөтүн болжолдоп, бияка же 20, же 22, же 24, бияка сиздер 20 петля алсаңыздар, бул жагына өзүңүздөр көрөсүздөр. Мен негизи бирке узунураак болсун деп ровно квадрат кылган жокмун. Негизи мына могу жерден кош керек болчу. Мен бирке узарттым да, сүрөтү узун болсун деп, бул жакта рядтарын мен көбөйттүм. Ошондо берде 20 петля болсо, бул жагында катарлары 24. Биякта 24 катар кылдым дагы, бияка узун кылдым. Кайра бул сүрөтү менен, ногу сүрөтү менен мен токуп берем. Ушул сүрөт менен токуп берем. Кайра берге келгенде жанагындай кылып туруп үзөм. Бул могу жерден жипти эмне үчүн мен үзүп атам? Анткени бул жактагы мен күрөң өңдү бияка киргизбеш керекмин. Жеңи өзүнчө өң болуш керек. Жеңи өзүнчө өң болуш үчүн мен могу жерден күрөң 2 катар бирде жөн эле кошумча болуп кетип атат. Бияка токуйбуз, кайра бияка кайрылабыз, кайра боз жип менен бул жака токуйбуз да кайра бирден. Эми 1, 2, 3. 3 мындай клеточка, 4 бурчтукту 3-өн токугандан кийин мен ошондо 1-2 катар, 1-2 катар, 1-2 катар, 6 катар бирде кошулат. Жөн эле кошулуп калат. 6 катар кошулуп калат, бул жолу эми бирде сүрөтүндө өтө көрүнбөйт деле. Байкалбайт. Бирок биздин максатыбыз, мисалы 6 катар бирде мындай өтө деле мындай эме болбойт да. Эми бул төш жак бирке баягы төшүбүзгө бир 6 катар кошулса эчтеме болбойт. Ошону менен биз ногу жерин гана ушундай токуйбуз. А берге келгенде бирде уже круговой кете берет. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Бул жагында жок, а бул жагында уже круговой кете берет. Биягында круговой токуй бересиздер. 2 катар круговой, анан боз өңдү бияка кете бересиз, кайра круговой, ушинтип эмете бересиздер да. Бул имитация клетка. Эми биз азыр муну мен мындайынан алып коеюн. Эжекелер, көрдүңүздөрбү? Мынакей. Эми мен бул спицадан азыр албай эле жипти, мынакей жип алабыз. Күрөң өңдү жипти алабыз дагы. Бирден биз мындай бекитебиз. Бирден узелок кылбайбыз. Жиптин өзүнүн эмесине киргизебиз дагы. Мынакей. Могу жерди көрдүңүздөрбү? Но изнаночный петляны көрдүңүздөрбү? Ошо изнаночный петляга гана биз ийнени салып кете беребиз. Лицевойуна тийбейбиз, изнанкасына эле салып кете беребиз. Изнанкасына салып, анан мындайынан алып кетебиз. Болду. Клетканы ушинтип жаза алса болот. Мынакей. Бул токуп бүткөндөн кийин кыласыз да. Бүт көйнөктүн баарын токуп бүткөндөн кийин, бүтүргөндөн кийин мына ошо имитация клетки деп коет. Баары бир бул көзгө илинет, мына өңү көзгө илинет. Көйнөк бир башкача клетка болгону билинет. Ушинтип токуп эметсе болот. Мисалы бул шерсть жип болсо, шерсть жип
болгондон кийин бул эме кийсеңиздер, аккуратно кийсеңиздер, андай деле прям эме болбойт да, жаман деле көрүнбөйт, и жиптен бияктан баягы основной полотнодон чыгып кетпейт. Мынакей. Ушинтип ар бир катарды тигип кетесиздер. Ошондо клеточка болот. Жок, мындай мен клетканын эмеси мага жакшы көрүнбөй жатыры десеңиздер, анда буну мен бул көйнөктү ушундай оформление кылдым. Анда эринбей отуруп алып, сиздер саймалап койсоңуздар болот. Мен азыр мына мынтип чыгарып коеюн. Муну саймаласа болот. Азыр мен инеге киргизейин. Иненин чоң, кичекей айырмасы жок, болгондой жип кенен кириш керек да. Анда мындай кылып аласыздар дагы и саймалайсыздар. Мага бул өтө мындай кызыгы жок да, мындайдын. Мен үчүн бул эми бир көйнөктү окусаңыздар эметтерсе болот. Бирок өтө көп тартпагыла, анткени көйнөктү тартып коюшу мүмкүн. Мына ушинтип калың сайма кылып койсоңуздар болот. Болгондо жиптин эмесин бир эле эмени алгыла да. Эки жип кабат, эки кабат албагыла, бир эле кабат алгыла жипти. Двойной нитка кылбагыла. Мен сиздерге мындай көрүнсүн деп атам да. Мынакей. Монтип калыңыраак кылсаңыздар болот. Бирок мага мындайы өтө көп жакпайт. Мен могундайды жакшы көрөм. Мынакей, эжекелер. Эң оңой, эң жеңил клетканы жасашы оңой. Эми бул джинс жип мен шерсть жип менен, махер менен, королевский махер менен жасаганда бул жака негизи полотного кирип кетет. Бул мындай көрүнөт экен. Бирок мага прям жаккан жок деп айтпайм, жакты. Абдан жакшы. Көрүнүшү да жакшы көйнөктүн. Эми клетка жөнүндө мен сиздерге айтып бердим. Эми болсо мен сиздерге мына жеңдин оформлениясын. Мындай. Кантип эми основной полотно бияка келди да. Основной полотно келди. Высотасын, регланын высотасын алдык. Мага кенен көйнөк керек болгондон кийин мен мисалы мына жерден деле жаап койсом болмок. Бирок мен узунураак болсун, регланы узунураак болсун, кененирээк болсун дедим дагы. Анан берге келгенде жеңин мындайынан токудук дагы, анан берге келдик. Эми мен мына жерин бир башкача бөлгүм келди. Кантип бөлөт? Сиздер жиптин мына жиптин ортосунда мынтип бөлүнүп өзүнчө ортосунан да жип чыгат. Мен эки жипти алдым. Так. Эки жипти алдым. Андайынан. Анан эми кандай кылдым мен? Кромочный. Так, кромочный. Эки жипти лицевой. Эми много жиптин алдына жипти коюм дагы, экинчи жипти мен токубай эле алып кетемин. Мынакей. Мен берде лицевой кылдым.
лицевой. Экинчи жипти, экинчи петляны мен токуган жокмун. Кайра лицевой токуп атабыз. Бирде жипти алдыга салабыз. Экинчи жибин, мисалы, экинчи петлясын токубай алабыз. Кайра бирде лицевой, кайра токубайбыз петляны. Оң спицага жөн эле которуп коебуз. Кайра лицевой, эки жиптин катарын алабыз дагы. Кайра жипти алдына алабыз. Бияктагы петляны, экинчи петляны жөн эле бул оң петляга көчүрөбүз. Кайра лицевой. И ушинтип биз катардын аягына чейин деп токуп кете беребиз. Ушинтип биз бөлүп коебуз. Анткени берде эки жип калың болот и бөлөт. Бөлүп коет. Кооз да болот и өзгөчө да болот. Так, алдык. Эми бизге бир жиби керек жок. Мисалы, мен бир жибин жөн эле азыр алып коем, үспөй эле. Эми болсо мындай кылам. Могу эки жип болгон жерин мен изнаночный кылам, бир жип болгонун лицевой кылам. Биякта изнаночный, жерде лицевой, изнаночный, лицевой. Бир жип болгону лицевой, эки жип болгону изнаночный. Ушинтип алып туруп, экинчи катарынан ушинтип токуп кетебиз. Круговой вязание болсо, анда сиздер карайсыздар. Эки жиби бул лицевой болот, бир жиби изнаночный болот. Ошону менен сүрөтүн карап токуйсуздар. Биздин максат азыр буну баягы өзгөчө бөлүп кетиш. Анткени биз азыр резинкага өтүп баратабыз. Жеңдин резинкасына өткөндөн кийин биз мындай токуйбуз. Мына эми байкасаңыздар, бирде өзүнчө башкача калың болуп кетип атат. Анан бир изнаночный, бир лицевой, бир изнаночный, бир лицевой, бир изнаночный, бир лицевой. Ушинтип алып кете беребиз. Анан резинкасы ушинтип токулуп калат. Мен берде спицаны которгон жокмун, а сиздер болсо ичкерээк, размери кичирээк спицага кошуп, андан кийин манжеткасын эметип койсоңуздар болот. Баягы кичирейтип койсо болот. Резинка бир изнаночный, бир лицевой. 1 на 1 деп коет орусча айтканда. Резинка 1 на 1. Ошондо бирөө лицевой, бирөө изнаночный болуп токулуп кете берет. Мынакей жекелер. Биздин максат мынакей. Көрүңүздөрбү? Могу жерде өзүнчө бөлүнүп, көктөп койгондой болуп жип кете берет. Анан берде многу лицевой болуп турго, ошол двойной, эки петля. И бөлүнүп калат дагы, бир башкача болуп, анан берде жөн эле мен жаап койдум резинкасын. Ийне менен жапкан жокмун, жөн эле обычный эле болгондо изнаночный петля менен жаптым да, мынакей. И бөлүп койдум. Бизде жекелер, мен бул мастер-класста сиздерге клетканы айттым, кантип токуш керек. Имитация клетки деп коет. Анан кийин манжетин и бул этек жагын. Мынакей мен этегин жанагындай кылып эле, манжетти кандай токусам, ошондой кылдым. Болгондо шыр эле, анан жаап койдум. Жапканда мен лицевой петля менен эле жаптым, мынакей. Этеги мага мындай калың тесёмкадай болсун деп мен этегин ушинтип эле жаап койдум. Болду, эч кыйынчылыгы жок. Мастер-класс аягына чыкты. Баардыгыңыздарга сиздерге ушул убакытка чейин жеткениңиздерге чоң рахмат. Түшүнсөңүздөр, комментарий жазып, лайк басып, анан биз менен бирге болуңуздар. Башкаларга дагы айтыңыздар. Бул мастер-класс
өтө оор эмес. Жаңы токуп баштагандарга аябай жеңил, анткени бүт башынан башталат. Берде бягын баары бесшовный, кокеткасы да өтө жакшы. Анан толук айымдарга бул көйнөк өтө кооз, өтө жакшы. Арык айымдарга мен просто бердеги ряддарды баягы кошконун через один кылыңыздар. Бир жеринен петля вытягивать этесиздер, бир ряддан жөн эле мынтесиздер. Через один кошосуздар. Бир катардыга кошосуздар, бир катарына кошпойсуздар. Болду. А толук айымдарга бул абдан сонун, абдан